Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта профессор Садық Алахан, филология илимдерінің доктору, Улуттук университеттің проректору. Рахмат. Мынауындай китептер чыгыптыр. Манас туралы, бирок Манас эмес, Манасқа каршы чыккандар туралы. Ушунча жазыш керек болду. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Нарымбек айткандай, чынында кантип ушунча китеп жазылып калды деген ой ар бир көрүүчүдө пайда болот да. Биринчи китеп, экинчи китеп, үчүнчү китеп. Анан бул жалгыз киши жазган жок муну, эң башкысы. Бул бүтүндөй кыргыз интеллигенциясынын эң мыкты өкүлдөрү, окумуштуулар, адабиятчылар, жада калса сүрөтчүлөр бар, бир драматург Сарбаев, Үсөн Сарбаев сыяктуу. Алар анын да өзүнүн себеби бар да. Ушундай эмелер бүтүндөй коомчулук жазган макалалардын топтому ушу 3 китеп болду да. Мына көрүүчүлөрдүн көбү билсе керек, 10-жылдардан баштап, 11-12 жылдан баштап ушу Манас эпосубузду, биздин урухубуз, дөөлөтүбүз болгон эпосту болуп көрбөгөндөй бурмалоо иши башталган да. Мунун өзү 90-жылдардын орто ченинен эле башталган десек болот. Раматылык Шакин Эсенкулов агайыбыз Жайсаң деген китептердин томдуктарын чыгарган. Анан кийин ошондо өзү деле академияга алып келип, кол жазмаларын академияда окумуштууларга окуткандан эч ким көңүл калбай, ушу кантип болсун? Бул деген Манаска эч бир кошпогон, Манаска эч бир жакындашпаган тексттер экен деп анан айрым окумуштуулар күлүп, бул өзүнөн өзү калат да деп. Менин оюмча бул ошол 90-жылдары жана коммунисттик идеология кыйрагандан кийин анан бизде бир боштук пайда болбодубу? Идеологиялык боштук болду мезгил. Анан ошондо ар кандай дүйнө таанымдагы кишилер, ар кандай идеологиялык мындай бир багыттар келип, кыргыздын жана бошоп калган чөйрөгө өздөрүн орун ала баштады да. Ошол эле жана динчилдерди айтсак болот, же болбосо орустун дининдеги башка агымдар бүт Кыргызстанга келе баштады. Ошондой учурдан анан Манаска дагы ушундай бир тескери мамиле пайда болду. Анан айрым жанагы мындай олуттуу окумуштуулар мындай бир кабыл албай, кабатырда албай, мындай боло берет буга окшогондор деп койгон менен кийин мезгил өткөндөн кийин 10-жылдарга мына 15 жылдан кийин бул өзүнчө бир китеп кылып 10 том кылып анан чыгарышты. Атын болсо Айкөл Манас деп коюшту. Шакин Эсенкулов жок кез, ал киши өтүп кеткенден кийин. Бар, ал кезде. Бар кезде чыкты 10 том болуп. Аталышы Жайсаң эмес, Айкөл Манас. Мына карабайсызбы койгон темаларын. Айкөл Манас деп 10 том кылып чыгарышты. Анан биз деле көңүл бурган жокпуз. Бул калат да деп. Саркынды. Калат деп ойлободук. Адайдын тарыхынан да эле көп да жанагындай жасалма китептер, ойдон чыгарылган эмелер, жанагы Тихидон жөнүндө эле ар кандай адабий уюшактар эмел чыгып жүрбөйбү, аны башка жазды, тигинде мындай. Ошол сыяктуу бир калып кетет, өзүнөн өзү унутула турган нерсе деп ойлодук да. Жок, андай болбой, тескерисинче күчөп, анан 11-жылы Славян университетинен Манас таануу, Манасоведение деген китеп чыкты. Окуу китеби чыкты, окуу куралы. Ошондон кийин жанагы манасчылар жөнүндө, Манастын сюжети жөнүндө, анан кийин андагы образдар жөнүндө шыгыл окуу курал да бул. Ошондон Манас таануучулар жана деген главасы бар. Сагынбай жок ал жерде. Саякбай жок. Жайсаңды беришпедиби. Анан аягында жана сунуш кылган китептер болот да, реферат, курстук иш жазгандарга өз алтынча окуу үчүн китептер берилет го, адабияттар. Ошол жерге Сагынбайдын Манасы жок, Саякбайдын Манасы жок. Ал турсун жана 58-59, 60 жылга чыккан жана кошмо вариант, классикалык текст, көк китеп. Алар жок. Жайсаңдын 10 томун сунуш кылып коюшкан студенттерге. Анан ошондон биз анан кийин добулбас кактык да. Бул деген жаш муунга, келечектеги муунга болгон бир
аң сезимин өзгөртү, алардын Манасты кабыл алуусун өзгөртү, деги эле Манаска болгон мамилени бурмалоо. Андан башка аныктамасы жок да мунун. Ошондон кийин анан ыс-тыс түшүп жаза баштадык. Телевидениеден убакыт бере башташты, радиодон убакыт бере баштады. Эң кызыгы Нарымбек, биз канча жазсак, ошончолук булар жооп жазып турду да. Кайтарып. Көбүсү 1-2 киши эмес экен да. 4-5 киши эмес экен. 10 чакты эмес экен булар. Бүтүндөй топ болуп кетиптир да. Бүтүндөй топ болуп кетти. Анан ошондо таң калдык да, эмне кылыш керек, мурда башкача бир жооп бериш керек да. Деп анан биз майдын 16-сында, 12-жылы майдын 16-сында бизди мына Тарых музейин Атайлабанын арендага алып, анан ошол жерге алдын ала жарыя берип, элди чакырып анан ошол жерден биринчи талкуусун уюштурдук. 16 май күнү 12-жылы. Эл деген, ошондо сүрөттөр бар. Тарых музейинин чоң залында батпай четтерине туруп калышты. Мына азыр ошондо бир ушу жайсаңды колдогондор келген учурда менин сөзүмдү калптык кыла алышпайт. Элдер четине туруп калышты да. Анан кийин Чубак ажыны кошо чакыргам ошондо. Чубак ажы келип туруп сүйлөдү. Бексултан Жакиев аны модератор кылып койгонбуз, төрүгө тургузуп, ал эме алып барды. Бүтүндөй окумуштуулар сүйлөдү. Эң башкысы жерлерден кишилер келишти да. Манасты колдоо үчүн. Мен азыр эсимде жана жетегибизден бир мугалим киши ага экен. Ал келип ушунча сонун баяндама жасап берди. Жамгырчиев деген. Ушул сыяктуу эмелер бүтүндөй коом менен ойлодук, эми тынаар. Эми жетти го эми. Десек, жана таза кызганан башталды да. 16 майбы, 25 май күнү 8 күндөн кийин мына Дип академиянын залын арендага алышып, анан ошо жана Айкөл Манас жайсаңды колдогон кишилер анан симпозиум өткөрбөдү. Мынаны караңыз. Кимдер? Ал жерде баяндаманы Каныбек Иманалиев жасады. Анан кийин жанагы негизги баяндаманы ошол жасады. Азыр эсимде жок. Ушул 18 киши сүйлөгөн. Мен да ошол бир чакыруу кагазында жазып койгом. Эң башкы баяндаманы Каныбек жасады. Анан жана Бүбү Мариям Муса кызын, Мариям Сармалдакованы ала келишкен экен. Ал киши келип анан сүйлөдү. Сүйлөп отуруп мен мындай өзүм оорусамын деди. Анан аягында мен туруп берейин ушул жерде ташпаран калгыла дейт. Симпозиумда. Мен таң калдым, бул кандай, бул акыл мындай бир шектенүү пайда болду да. Эл отурса, илимий симпозиум болуп атса, анан жанагындай ушундай мамилени элге жасаган кандай деп анан таң калып эме болуп койдук. Анан кийин кайрадан башталып элдер ошо боюнча тынып калды деп ойлодук да Нарымбек. Тынып калды деп ойлодук. Бирок алар деле жаза беришти, биз жазып аттык. Анан 15-жылы августта интернетте ачып отурсам эле Facebook'та Бабур театрында Айкөл Манастын 10 томдугунун өзбекче которулган бет ачар болот дейт. Мунаны караңыз. Сагынбайды которушпайт. Саякбайды которушпайт. Молда Асан Аксакалдын эмесин которушпайт. 10 томду өзбекче которуп салышыптыр. Ошондо каражат керек да. Ой, анын китептерин алабыз. Мына биз мисалы үчүн жумшакка чыгарып атпайбызбы? Аны чертсеңиз таң дейт. Канча каражат керек ага. Анан биз оштогуларга чалып, ой бул эмне деген, бул таптакыр башкача китепти го деп анан ошол жерден менин оюмча бушу болбой калды бет ачары. Анан жаштар, аялдар коомдору баары кошулуп туруп анан кийин кайрылуулар жасай башташты. Генералдык прокуратурага кайрылуулар жасашты. Премьер-министрге кайрылуулар жасалды, президенттерге кайрылуулар жасалды. Анан генералдык прокуратура 15-жылы, буларды 16-жылы сотко берди. Доогер генералдык прокуратура болуп туруп анан жана жумгалда өткөн сот. Анан 16-жылы анан ошол жерден сот болуп, анан бул китепти анан ала келсем болмок экстремисттик китеп чыгарма деп китеп деп табышты. Анан эми бүттү деп ойлодук. Жок, булар анан апелляцияга беришпеди. Анан апелляцияга берди. Анан 10-августан кийин Нарын област эмне үчүн Жумгалда болду сот? Көрсө жана Майрам Сармалдакованын катталган жери Жумгал району экен. Ошон үчүн Жумгалда сот болду.
Анан 10-августан булар апелляция бергенден кийин Нарында сот болду. Нарындан сотканан жаштар барышты. Жаштарда кайрылуу жазышкан. Анан мен ала барышты. Мен де бардым. Радио, телевизордон эме кылышты, айыл жерден сүйлөдүк. Мен эми өткөндө да айткам, муну кайталаса болот. Мен ушу Нарындын толук элге ушунча ыраазы болдум да ошондо. Эртеси келсек, мен кечкурун 6-7-6-ларда бардым. Эртеси келсек, областтык соттун эмесине жана аймагын тегеретип тор менен тосуп койгон экен да. Тор эменин ошонун бетине плакаттарды илип салыптыр эл. Каранбайк. Жай эмеден Манастан колуңарды тарткыла, Манастын ыйыктыгы сакталсын, анан тигилердин фамилияларын жазып салышкан. Баланча түкүнчө колуңду тарт, сен тигиндей мындай деп жанагы короонун темиринин бетин толтуруп плакаттарды илип салышыптыр. Мына эл, Нарындын эли деген, мына чыныгы толук эл кандай, мына Манас үчүн күйгөн, Манастын тазалыгы үчүн күйгөн адамдарды карабайсызбы. Анан сот болду. Сотко Эрнис Абжапаров менен Жумадин Кадыров эжесин ала барышыптыр. Майрам Сармалдакованы. Анан мен ушу элдер тим ызырынат. Мына азыр мени Абжапаров көрүп отурса калпайт турбайт, Жумадин экөө. Элдер ызырынышат тим эле. Уруп сала тургандай болушат. Биз койгула. Жаман сөз кетет. Жамандыгы бизге калышы мүмкүн. Тийбегиле деп атып анан неме кылдык. Соттун мен Жумгалы область районун сотун чечимин калтырды, экстремисттик китеп деген. Анан ал эмеге келди. Жогорку сотко апелляция жазышты булар. Область соту менен токтогон жок. Калган жок. Анан 17-жылы 1-ноябрда анан жогорку сот анан чечим чыгарды. Бекитип. Жогорку сот чечим чыгарды. Мына жерде бул китепке биз киргиздик аны. Мынакей Жумгалы районунун сотунун чечими, Нарын область сотунун аныктамасы, анан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому. Анан ошондо жазылып турат мекемелерде мына. Токтомду эле окуп берейин мен. Токтом кылат дейт жогорку сот. Жумгалы райондук сотунун 16-жылдагы 15-июндагы чечими жана Нарын областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 16-жылдын 10-августунда аныктамасы күчүндө калтырылсын. Муса кызы Бүбү Мариямдын кассациялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Үчүнчү, токтом кабыл алынгандан кийин дароо мыйзамдуу күчүнө кирет. Акыркы чечим болуп саналат, даттанууга жатпайт. Ушундай чечим чыгарышты. Экстремисттик китеп дептир мына. Бул эмени Жумгалдыкын Нарындын сотунун чечимин калтырып атпайбы? Ал эми Жумгалы районунун сотунда мынтип атылган. Чечим кылат Жумгалы районунун соту. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын доо арызы канааттандырылсын. Биринчи. Муса кызы Бүбү Мариямдын авторлугу астындагы 10 томдук Айкөл Манас китебин Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук, аудио-визуалдык, басма жана кагаз алып жүрүүчү материалдарга чыгарууга, нускалоого, сактоого, ташууга жана таратууга, ошондой эле интернет тармагына жайылтууга тыюу салынсын. Бул экинчи пункт. Ушундай чечим чыккандан кийин берки которулуп өзбек тилине чыгып атпайбы? Ооба. Жок, ага чейин. 15-жыл болот. Бул 16-жылы. Үчүнчү, чечимдин аткарылышын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине жүктөлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күндүк мөөнөттө апелляциялык тартипти даттанууга сунуш келтирүүгө укуктуу деп. Ушинтип экстремисттик китеп деп табылганы бар. Бирок ушундан кийин өзбек эмес башка тилге англисче которуп кеттиби? Ошондо эми булар бардыгын жашыруун жасап атышпайбы? Жеңичинен. Бүт баарын жеңичинен. Азыр эми анын кайсы жыл экенин аныкташ мүмкүн эмес. Алар мурдагы жылды коюп салат. Кийин анан угуп калдык, англис тилге да которулат. Бирок мен англисче басылмасын көрбөдүм. Мен уктум эле чыгыптыр деп. Өзбекчеси турат. Өзбекчеси 10 томдун мага алып келип беришти. Бирок анын баарын эметиш керек да. Анан кийин мекенде мына жогорку соттун чечиминен кийин ал автоматтык түрдө ички иштер министрлигине түшөт экен. Ички иштер министрлиги жер-жердеги роудуларга таркатат экен. Менин кабинетиме
konfiskatsiya болгон китептер толуп кеткен. Толуп кеткен. Ошол мен сүрөттөрүндө бар азыр. Сузактан, Нокенден, Оштун шаарынан, китепканалардан, китеп магазиндерден алышып, анан эми алар алганда дагы күбөлөрдүн менен болот экен да. Пакет моундай пакеттер келет. Карасаңыз күбөлөрдүн фамилиясы бүт баары турат. Ошентип анан кийин конфискация кылынган да. Анан эми мен таң калам. Азыр эми ошо боюнча тынып калды десек, анан булар 20-жылы эмнени ойлоп табышты? 11-жылкы мыйзамды өзгөртүүнү ойлоп табышпады булар. Эмне караңыз. Ошондо 11-жылы турат мыйзамда, сонун жерде бар мыйзам. Ал жерде Манас жөнүндөгү эпос жөнүндө мыйзам бар. Аны коргоо бар, ал жерде таркатуу бар, изилдөө бар, урухий дөөлөт катары баалоо бар, ушул сыяктуу. Анан алар эмне деген эме киргизди дебейсизби? Булар анан Манас эпосунун жаңы табылгаларын пайдалануу жана окуу үйрөтүү, таркатуу деген пунктты кошуп коюшту. Кошумча. Ал эмне болушу мүмкүн? Жаңы текст чыгабы Манас? Бардыгы академиянын эмесинде турат, архивинде. Демек тигини жаңы табылгала деп туруп, Акөл Манасты кайра сунуш кылыштын жолу да бул. Анан анда эме Раматылык Бексултан агалар тирүүлө кайрадан ызылдап, кайрылуу жазып, анан ковидтин учурунда июндарда анан токтотуп калдык. Президентке Жээнбековке жаздык, ошентип анан токтоп калды. Анан өткөндө угуп калдык, жогорку кеңешке кайра Манас жөнүндө мыйзам сунушталыптыр деп. Анан кайра да ызылдадык да, бул эмне деп анан кийин Мункултура маданият министрине бözөмө кылдык. Жазып, аны мен Фейсбукка жаздым, мыстыз түшүп, анан дагы жеңичинен болуп атпайбы. Анан барып анан кийин Эсенбай эке, Нурушев, Куромбек ага кирип, досум, мен анан да элдер көп барышыптыр, анан ошол жерден анан жанагы өздөрү сунуш кылган эмени сунуш кылышты, беришти бизге, алдык аны. Анан токтотуп, анан кайра жазуу боюнча анан комиссия түздүк. Анан азыр эми комиссия мыйзамды жаңылап, кошумчалап да, жаңылмас, кошумчалап анан маданият министрине бердик. Эми буйрса ошондон жогорку кеңешке алып чыгабыз. Мынандай кылып жасап атышпайбы булар? Манаска мына озеки айтылып келген кылымдар бою. Ошол озеки айтылып жүргөнү мындай бир классика болуп калды. Жазмага өткөндө көчөдөгү адам келип эле бир нерсе жаза коюп эле, Манаска тиешеси жок. Анын жанагы уланта тургандай традициясын, салтын уланта тургандай кылбай эле, кандай болсун жазып койсо болот экен да. Ошондой түргө өткөндө бурмалоо башталып атпайбы, э? Ушундайбы? Эң туура айттыңыз, Нарымбай аке. Бул эми кайталап койсок болот. Бул 90-жылдары Кыргызстан, Кыргыз эли өтө бардык эле постсоветтик республикалар сыяктуу өтө кыйынчылык абалга түшүп келдик да. Экономикалык жактан бир өтө кыйын, мүңкүрөп калдык деген сөз эми кичине катуу болор. Бирок ошого жакындаган абалга карапайым эл ошондой эле болуп калдык да. Айылдарда каранан жеп калышпады, жүгөрүнүн будайынан жеп. Бирок бутуна туруп кетти. Чөгөлөп барды, жыгылган жок эл, кайра туруп кетти. Демек, бул Кыргыз деген элди мен жаман оюмда да экономикалык кыйынчылык менен жыгыш мүмкүн эмес экен. Эмне кылыш керек муну? Мунун рухун талкалаш керек. Уруху кайда? Уруху Манасты. Манасты жасалма китептин фальшивый текстин деңгээлине түшүрүшүбүз керек деген ойлору болгон да булардын. Ошондой план болгон. Ансыз мындай көчөрүп бурмалаш мүмкүн эмес андай. Кандайдыр бир максат болгондо гана ушундай иштер жасалат да. Ошондой иштерди жасашты булар. Мына сиз айткандай 7-8 муундан азыркы манасчыларыбыз да ошондой айтат. Күпүлдөтүп айтыш үчүн 7-8 муундук манас. Саптары. Ал эми тиги 10 томдук болсо, 10 томдук вариант деп мен аны бир текст деп айтам така. 10 томдук текст 12-13 муундан жана Фирдаусунун шахнамесиндей 12-13 муундан бейит формасында ар бир эмеси 2 саптан. Аны үнүңүз чыгарып окусаңыз бир 7-8 мүнөт окуй аласыз. Анан бүттү. 12-13 муундан сап болсо кантип аны озек окуй албайсыз да. Демек ошону атайлап жасашкан. Айтылбасын деп. Айтылбасын, ооздон оозго өтпөсүн. Муну жанагындай бир бурмалаган өзүнчө мына ырдын структура түзүлүшүн бузуп салышкан да.
эпостун өзүнүн кебетесин бузуп салышканда булар. Анан кийин аны оозеки күпүлдөтүп айтыш мүмкүн эмес. Жөн эле отуруп анан окушка. Таптакыр эми эпостук касиетин жоготкон да булар. Манастын эпостук касиетин, чыгарма касиетин катардагы китеп кылып коюп атат. Катарда анан ичин бурмалашкан эми ичинде эмнелер гана жок эми. Ошол убакта биз ызылдап жаздык. Бир Парвати деген аял болот. Парвати деген аял бар. Жанагы текстинде Бүй Мариямдын. Ал Парвати ошо индустардын эмесинде бир радиясы бир балекетинин кызы болот. Ошол анан кийин аны бирөөгө сатат. Бийин үйрөт деп. Ал аялды бийди үйрөтө турган аялдын аты Жулап. Жулап деген аялга берет. Ал үйрөтөт. Анан ал 10 000 теңгеге дирхем. Анан кийин ал дагы эмеге фарс содегерге 50 000ге сатат. Анан биздикилер 100 000ге сатып алып туруп, алып келип Ногойго алып беришет. Кадимки жак атасы Манастын энелери болуп калат ага. Мунаны карабайсызбы? Ногойго алып берет. Ошо Парватидан анан кийин жакып өлөт. Анан манасталат. Бул генеалогиялык диверсия. Көчөдө көрүнгөндүн колунан өткөн аял биздин энелерибиз экен да. Анан кийин журт энеси деп жазат аны Парватини. Журт энеси. Журт энеси деп биз каныкей деп атабыз да. Чачкей деп чыйырдын айтабыз да. Анан ошо Парватини журт энеси деп жазышат. А жанагы бир жаңы чыккан турбайбы китеп Токтогазиев, Темир. Эми деп жүрөт дейт го тиги. Колдарды чогултуп эл кылдым деп жүрөт дейт. Кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген эмеси бар да сөзү. Анын ордуна анан жанагынтип кулаалы таптап куш кылды, кулдарды жыйнап журт кылды деп. Анан эми болду эме дейтимиш, мени укканыма караганда. Бул Саякбайдын варианты ушундай айтылат деп. Саякбайда жок кандай? Анан кийин жок. Анан кийин эми бул ооз-эки айтылган нерсе да. Ооз-эки айтылган эпос бул. Анан ар бир вариантта, мисалы үчүн Тургунбай Садыковдун бир эмесин балдар келтирип айтышкан. Сакемин жанагы эмесин тартканда, эстелигин жана жасаганда келип анан отургузат экен да. Анан манас айтыңыз дейт экен, сиз айта бериңиз, мен эскиси жасай берейин деп. Анан 3 күнмү 4 күн келип анан ар бир эмеде бир эле сюжетти ар башка айтат дейт. Ал сюжет окуя өзүндөй дейт, өзүндөй. Окуя өзгөртүлген эмес дейт. Каармандар өзүндөй. Бирок тексти окуянын баяндоо сөздөрү башка. Демек буларда айтуучулукта күчтүү да. Импровизаторлук өнөр манасчыларда бул апогейине жеткен өнөр да. Ансы айта албайт да. Анан кийин булар анан ошол учурда ар кандай сөздөр кете берет. Кээде жанагындай сөздөр кетип калышы мүмкүн. Бул ошондой гана менен аныкталышы мүмкүн. Аны мына чындык ушул деп кабыл алыш мүмкүн эмес ал. Чын эле Саякбайдын айткан жеринде ушундай бир жерде жазылып калган бекен. Жазылып калган мүмкүн. Бар, болушу мүмкүн. Бар андай. Эми андайлар ушундай гана да, ар түрдүү эме менен сюжет бир, окуя бирдей айырмасы жок, анан кээде сөздөр кошулуп кете берет. 100 мисалдын бирөө ката болсо, 99 ныры тигип ошол катаны алыш керек. Алы анан эң туура айттыңыз да, мен ошондо мына оюма келип атат, жана кошмо вариант. Алтыконбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Кубанычбек Маликов, Маргуланды жарга такап койгон эпос боюнча Маликов. Анан тиги Болот Мураталиевич Юнусалиев эмеси, катчыга окшогон эмеси Кеңешбек Асыналиев. Бешөө түзгөн текст. Жанагы 4 көк китептер. Ушу 5 Карфей түзгөн текст. Алар эмне Токтогазиев акылы жокпу? Сарымбек, мен ушуга таң калам да. Ошолор анан кийин Саякбай менен Сагынбайдын варианттарын алышып, башкалардыкын алып туруп, анан кийин классикалык текст түзүшкөндө асмандан алышкан эмес, тигилерден эле алып туруп, анан кийин сюжеттин ылайыгына келтирип, мисалы үчүн манастын кыргыздардын Алаукеден чабылышы, Алтайга көчүшү, качышы, Манастын төрөлүшү, Ала Тоого келиши, Чоңгазат, анан Алмамбеттин окуясы, Каныкейге үйлөнүшү, Чоңгазат, батырлардын өлүмү, бул канонический эме да, бул тексттеги өзгөрүлбөй турган сюжет.
ар кандай манасчы айтышы мүмкүн, мындай бир башка сөздөр менен образды мүмкүн айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй дегенди бир башкача асмандагы ушундай деп. Бирок сюжет негизги жанагы сюжеттик линия сакталат. А буларда андай эмес да. Булар дайыр нерсе. Жанагы эмен айтып кетпедиңерби? Славян университетинде жанагыдай конференция болду деп, окуу курал чыкты деп. А кийин Суслова ошол эмнени котордук орусча кылып? Ал эмени Жүсүп Мамайдыкын которду. Мамайдыкын, Жүсүп Мамайдыкын которду. Жайсан эмес. Жок, аны орус. Аны булар өзбекче которгон да. Өзбекче которушкан. Анан кийин ошондой кылып туруп бул таптакыр эми бүттү деп ойлодук да, жогорку соттон чыкты, эми чечим чыкты. Анан болбой эле жанагындай тияк бияктара кошушуп, ошол Токтогазиевди айтып калбадыңызбы? Китебинин бир чоң эле бабында жалаң ушу Жайсаңдан мисал келтирет. Сагынбай Саякбайдан келтирет, жанында Жайсаң жүрөт. Жанагы сот теңеп койгон. Тиги соттун чечими ойлобойт аны. Тиерде турбайбы? Жарыялоого, бир жактан бир жакка ташып барууга, видео, аудио эмесин жасоого, элге жеткирип эмеге тыюу салынат деп атпайбы? Аны бул эме кылбайт. Эмне үчүн мыйзамды сактабайт? Аны эми Токтогазиевден сураш керек. Аны Токтогазиевден сураш керек. Эң башкы нерсеси менин неме болгонум, таң калганым. Президенттик фонддун акчасына чыгып атпайбы? Президенттин баш сөзүндө жанагы эки сапты келтирип атпайбы? Кийин жанагы президенттин баш сөзү менен чыккан бул китеп. Керимов, Дүйшөн Керимов, Касмонбетов менен интервью кылып турал, айтып атпайбы, мен байкабай калыппыз деген сыяктуу бир нерсе айтып атат, Мен бу эмеге комментарий бербей эле коеюн. Өзүңүз уктуңуз. Биздин убактыбыз 2 мүнөттөй эле калыптыр. Кандай жыйынтык чыгарыш керек эми? Эми биз мына эки китеп жаңыдан чыкты. Бул 12-жыл чыкты. Экинчи жаңыдан чыкты. Бул ошол 13-чү мына биринчи томдон кийинки жазылган макалалар, соттун чечимдери мына ошо 3-чү томдо бар. Жакында биз муну ушул эки китептин бет ачарын өткөзөбүз. Анан ошол жерден биз кайрылуу кабыл алып туруп, анан жогорку бийликтерге кайрылып, анан жыйынтыгын күтөбүз. Эмне үчүн токтобойт деп мына нерсе. Алмазбек Шаршеновичтин учурунда генералдык прокуратура өзү доогери болуп туруп, анан жыйынтыкка чыгарышкан. Анан бийлик алмакчы эле анан кайрап ынтып чыгара берген болбойт. Эң башкысы мындай коркунучтуусу президентке баш сөз жаздырып алып атпайбы? Өзүм бул президентти алдоо деп айтсак болот. Ал кишинин баарын окубайт да текст. Ошого колгой деп алып кирген кишилерде да бул күнөөнүн бардыгы. Мынаны карабайсызбы? Байкатпай. Мүмкүн алаксытып бир нерсе деп ишендирип. Анан баягы эки сапты кошуп атпайбы? Кулагалы таптап куш кылдым, кулдарды топтоп журт кылдым деп. Мен жана көптөгөн салыштыруулардан ошону алып туруп анан кошуп атпайбы? Мынаны карабайсызбы? Диверсия сыяктуу. Андан башка аныктамасы жок. Андан башка аныктамасы жок. Эми качан болгон дедит булардын бет ачары? Орозо бүткөндө алабыз, буюрса, орозодон кийин алабыз. Чакыруу беребиз, буюрса. Рахмат, биздин убактыбызды аяктап калыптыр. Эми асылганды токтотсо, Манаска, асылганды токтотсо деп эле айталы. Эми эсине келип, башка маселе калбай калыптыр ушул Манаска асылып, Манасты бурмалаганга. Кантип дити барып атат дейм да. Ушуга кызык нерсе. Эч бир баардыгы эле акылдуу кишилерди мындай карасаңыз, демек буларда бир максат башка да, башка максат. Бир белгилүү бир максаты бар, ошонун жетиш үчүн жасалып аткан. Көмүскөн максаты. Ошондой түшүнөм да мен буларды. Рахмат. Сизге убактыбызды аяктап калыптыр. Бизде конокто профессор Садык Алахан болду. Улуттук университеттин проректору, профессор филология илимдеринин доктору. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.